Ошончо адам кириш мүмкүн эмес да калай жакка Эместе дийерби? Бала жок болгон десеңерби? токтоп Эми эмне деп айтсаң болбойт. Şu keçeden beri toktop turduk evi. 4 күндөн бери уул деп аткан мен 4-нчү күнү сезип атпаймынбы? Бул айтып атпайбы? Эрте мен апа тезирээк жетип келиң, меники уул эмес, кыз деп атат. Документтер бар жок, уул кесем неберем кыз болуп калган 4 күндөн кийин. Мына кыз да азыр Кыз азыр. Жазылгандарын алып алганбы? Браслетин алып кетишти. Ошол немеси даже браслетинде жазылган уул бала депчи. Бизге даже метрка берип бүгүн чыгасың. полный Бардык уул бала. Төрөткөн врач айтып атат, уул төрөткөнмүн мен деп атат. Жанындагы медсестрасы дагы айтып атат, уул деп атат. Үчөө тең уул деп айтып атат. Анан келип эле 3 күндөн кийин кыз болуп калып атат мына. Каерде ушул эч мындай немеге сыйбай турган нерсе да бул. Кечеден бери биз чуркап атабыз, бирөөсү кыймылдап койгон жок. Бирөөсү кыймылдап койгон жок. Эми муну врачтар Эртең бирсү күнү дейт, главврачка барсак айтат, чакырып койдум, эртең келет дейт. Эртең кече мына жердеги энем эмне болуп атат? Онун аркасынан жүргөн бул кызды ата-энеси эмне болуп атат? Канча адам мына нервден неме болуп атышат азыр. Биз больницага 5-числода саат 10-дан 15 өткөндө келгенбиз. Кечки саат 10-дан 15 өткөндө, кечки саат түнкү саат ошо 22:40 мен төрөдүм. Төргөндө мени Каримова деген төрөттү. Жанында Аптапкан деген жардамчысы бар болчу. Төргөндө мен сурагам Каримовадан, кыз булбу десем, шериги түшсүн деп айтты. Шериги түшкөндөн кийин мага уул деп көкүрөгүмө жаткызды. Кайненеме кирди, кайненем киргенде уул деп сүйүнчүлөдү. Эртеси мен разрыв болуп 6 күнү бир да ордуман тура албай жаттым. Менин медсестралар келип эмизип карап, баламдын түбүн алмаштырган жокмун. 6-сы өттү. Анан 7-си өткөндө мен байкап сурасам, бир детский врач айтты. Жаш бала ар түрдүү болот деди. Мен өмүрүмдө жаш бала көргөн эмесмин. Мага уул деп бар жокту апкотто жазып келишет. Бул кыз экен. Укол саят күндө ар нерсе кылышат. Уул деп так мен бири да кыз экенин эч кимсе жазбаптыр. Мага метрка жазып берди, бүгүн чыгасың уул деп, метрка алып кел деп. Атында уул балдар жабылып. Анан эле кыз экен дегениңде келип ачып карады бол. Кыз экенин мен медсестрадан сурап билгенде Каримовага барып чуркадым. Сиз мага уул төрөттүңүз эле, уул деп бердиңиз эле, бул кыз экен го десе, мен сага уул төрөткөнмүн, сенин балаң уул болчу. Лично мен өзүм колум менен уул деп жазгамын деп мага неме книжкасына мына муж деп жазгам деп көрсөтүп, браслетинде да уул деп жазылып турат да. Анан чыгарды эле кыз болуп калды. Туура айтып атасыздар. Эми азыркы учурду айта турган болсок, 5-июль күнү төрөгөн Бекмамат кызы Нуржан. Бизде бир жылда 2000ден ашык 3000ге жакынча төрөт болот. Ошондой сөздөр жүрөт. Но мен мындай нарсадан азыр айтышка бирдеке алыспын. Изилдөө жумуштары болуп атат. Бүгүн мана комиссия түзүлдү. Комиссия изилдеп чыгат. Изилдөө жыйынтыгына анан дополнительно тагын кошумча айтабыз. Катышкан акушер-гинеколог дарыгер болобу, акушерка болобу, ушул процессте бөбөктөрдү дарыгери бардыгына түшүндүрүш катын негизинде, алгоритм негизинде изилдеп чыгалат бул нерсечи. Алмаштырып койгон деген сөз болуп атат, но негизги буну мен так айта албайм да азырчы. Биз азыр ош менен сүйлөштүк. Азыр баланын анализдерин алып, апасынын анализдерин алып, ошто предварительный анализ кылабыз. ДНК аркылуу буну тактаса болот. Анан башка изилдөө жумуштарды аткарабыз.